мен мындай жакшы болбосо, бирдемке да кошчудай болсом, ачык эле айтам да, билесиңер. Буга менчи эмне кошмокмун айтайынбы? Дагы даамын чыгыш үчүн. Дагы кандай ойлоруңар бардык? Эчтеке кошпойт болчумун. Мен мунун баарын өзүм жалгыз чейинби? Ох, блин, реально, Бека, коммуналик вызывать налю и пойдем. Кыргызча ак козу карын деп айта берейинби? Козу карын. Апапак, чуп-чумшак деп эле коеюнбу? Шампиньон эмес да бул? Шампиньон бул. Таанышалык шампиньон. И кеттик камералар бар, Саламатсыңар биздин урматтуу теле жана Ова Social YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кайрадан биз Жакшынакай ашканабыздан көрүшүп атабыз. Биздин 501 плитка Кастробабтын ашканасына кош келиңиздер. Бүгүн биз туура тамактануу деген теманы коюп, Жакшынакай шорпо жасайбыз. Ал шорпобузга эмне кошолорубузду көрсөтүп алайын. Биринчиден тоок этинен, анан кийин эң маанилүү бул козу карын. Ак мындай түрү шампиньон деп коет экен. Ошону кошуп, туура шорпо жасаганды үйрөнүп, диетический деп айтып коюшат экен орусча. Ошондой тамакты жасайбыз. Буга биз дагы момундай плавленный сыр деген түрүн кошобуз, жумшак сыр. Ким кандай жакшы көрсө, ошону да кошсоңуздар болот, бирок мен бүгүн ушундайды тандадым. Андыктан биринчи биз мындай этибизди сууга асып коелук. Бул кайнагычакты, калганын мен силерге акырындан түшүндүрүп айтып бере берем. Мен бияка казанга суу куюп даярдап койгом алдын ала. Ошондуктан салып коеюн. Казаныбызга бир 2 же 2,5 литр суу куйгам. Азыр этибизди салганда билинет. Жетиштүү же жетишпейт экенин. Суусу жабылды. Буга кичине туз салып коелук. Туз салмайынча, негизи эле туз салмайынча шорпобуз, суубуз кайналбайт. Ошон үчүн биринчи эле тузду салып коюш керекпиз. Суу кайнай электе, шорпо боло электе туз салыныш керек. Тез дагы кайнайт, этибиз дагы даамдуураак болот. Негизи эле тамактын даамын чыгарган бул туз, муруч, ар кандай биздин жашылча жемиштерибиз деп коет эмеспи? Эң биринчи эле тузубуз. Анын жанына мындай сковородкамды коюп койдум. Булуңузда ысый берсин. Буга биз сабизибизди, пиязыбызды кууруп берелик. Суубуз кайнагычакты жөн тура бербей деген ой. Бирок муну сөзсүз түрдө кууруп деле салышта эмес, кайнатканга деле жакшы болот. Такыр эле куурулганды каалабасаңар, баарын эле кайнагандан кийин акырындан биринин артынан бирин салып бышыра берсеңер болот. Бирок мен бүгүн тезирээк даяр болуш үчүн пияз менен сабизди өзүнчө кооруп алайын деп чечтим. Бул жака картошка кошобуз. Муну баарын жууп, арчып, даярлап алганбыз. Анын баарын көрсөтпөй эле, баарын алдын алдан даярлап койгом. Өсүмдүк майдан кичине куябыз. Буга дагы мындай маргарин же болбосо өзүңөр жакшы көргөн сливочный каймак майдан кошуп жасасаңар да болот. Мен майлуулукту көп каалабайм, анткени тоок эт азыр майлуураак болуп чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен бүгүн өсүмдүк май менен гана жасайм. Биринчи эле биз пиязыбызды туурап алалык. Анан кийин сабизибизге өтөбүз. Ушундай биздин долбоорубузга кош келиңиздер. Биринчи жолу келип атса, бир сыра эскертип кетейин. Биздин долбоорубуздун аты кайнене жардам берет деген жакшы ой пикир менен баштаганбыз. Бул жерде биз жакшы кеңештерди айтабыз. Бир эле келиндерге эмес, турмушка даярданып аткан кыздарыбызга, кайнене болом деп даярданып аткан эжекелерибизге, апаларыбызга дегендей ошолорго биз жакшы кеңештерди, тамак үстүндө сүйлөшүп,
талкуулоп дагы бир ойлорду айтышалык деп ачканбыз. Майыбыз ысып калды. Пиязыбызды салып куруй беребиз. Пияз дагы канча ачуу болсо кышта ушундай катуу суук болот деп айтышат. Ошондой нерсеге мен ишенип калдым. Анткени кыш жакындаганда мен пиязды карап калам, анан кийин текшергем да, былтыр текшерип көрсөм, чындап эле өтө суук эмес же эмес, ошо бекерден айтылбаптыр деп ойлоп койдум. Пиязыбыздын кабыгына жараша дагы кышыбыз дагы ошондой болот экен. Канчалык кабыгы көп болуп, калың болсо суук болот дешет, жука болсо жылуу кыш болот дешет. Негизи эле биз өзгөчө мен кышты жакшы көрбөйм, бирок балдарың сүйүнүп, карда, муз сээп ойноп жүрүшсө, албетте кубанат экенсиң. Үшүкчүл жанмын. Ошон үчүн мен жылуу, жай, күздү аябай жакшы көрөм. Биздин пиязыбыз жакшылап курулуш керек. Кичине мындай кызгылт өң бериш керек. Анан кийин сабизди салабыз. Шорпобуз кайнагандан кийин дагы бир 20 мүнөттөн кийин анан кийин акырын баарын кошо беребиз. Мен тиги сабизимди мындай бурчукка кое турайын дагы, ага чейин картошкамды туурап даярдап коем. Картошканы чоң-чоңураак кылып туурап эле шорпого салып коем. Азыр кайнагандан кийин тоок мети менен чогуу кайнап, эзилип жакшы бышыш керек да картошка. Биздин супка ошондой ылайык болот. Мындайраак кылып эле, жукарак кылып эле даярдап коеюн. Тооктун эти өзүңөр билгендей эле тез бат эле бышат да. Ошон үчүн мен коркпой эле алдын ала даярдап кое берейин. Буга эми сабизибизди сала берсек болот. Сабизди сөзсүз түрдө мындай эми колго деле туурап койсок болот, ушундай майда-майда кылып. Бирок эми азыр мен мындай кылып ары бери тарта койдум сүргүчүбүзгө. Сабиз менен пияз чогуу бирде жакшы кызгылт сары өңгө чыккычакты жакшылап курулуш керек. Анткени шорпобуздун өңүнүн берчү ушул пияз менен сабиз болот да. Анан кийин сырды кошкондо өзгөчө бир сүт өңдүү же болбосо кичине кызыраак, сарыраак өң болгондо мындай кооз көрүнөт. Ар бир тамакты жакшы ой менен, жакшы ниет менен, анан жакшы аракет менен сулуу, даамдуу кылып жасаганга аракет кылыш керек. Ошол тамакты дагы жакшы маанай менен берүүгө аракет кылыш керек аял заты. Ошондой ой пикирлериңерди да кандай бериш керек, кандай жасаш керек, ошолорду да жазыңыздар. Азыр эми күтөбүз. Пиязыбыз менен сабизибиз курулуп берсин. Мынакей өңүнө чыгып келатат. Сабизибиз менен пиязыбыз. Кааласаңар буга дагы кичине коюраак кылыңар келсе, гречка да кошуп койсоңор болот. Гречканы дагы таза жууп, жакшынакай кылып кайнак сууга демдеп койсоңор өзү даяр болуп калат. Анан кийин картошканы салып аткан учурда чогуу салып койсоңор өзгөчө бир даамын да чыгарат. Ким картошканы көп жакшы көрбөсө, картошканын ордуна гречка салып койсоңуз да болот. Кааласаңар экөөнү кошуп салып койсоңор болот. Биздин пиязыбыз менен сабизибиз кызгылт өңүн берип баштады. Азыр да бир 2-3 мүнөттө курулуп турсун. Ал курулгул чакты козу карыныбызды туурап алабыз. Козу карынды кааласаңар мындай сүргүчкө өткөзүп алсаңар болот, же болбосо майда-майда кылып колго туурап алсаңар болот. Мен мунун баарын колго эле туурап алам. Мындай бир өлчөмдө болуш үчүн. Картошкамды ала турайын бияка. Мынакей. Буга чейин айтып кеткендей, козу карынды тазалап, жууп алгам.
мындай бөлүп туруп козу карынды экиге бөлүп туураймын. Катуураак жерин биринчи салып, сабиз менен пиязга туурап алганга. Дагы козу карын менен аралаштырып, сыр аралаштырып, кандай түрлөрүн билесиздер? Кандай түрлөрүн жасап, өзүңөр дасторкоңорго коюп, колдонуп жеп жүрөсүңөр, ошону дагы жазыңыздар. Ушундай кылып майда-майда кылып туурап алалык дагы. Бул пияз менен сабизди кууруп атканда да карап турасыңар да. Анан кийин майы кичине асыраак көрүнчүдөй болсо, үстүнөн кичине кошуп койсоңор болот. Мен азыр карап көрсөм, кичине майым аз сыяктуу көрүнүп атат. Азыр үстүнө дагы бир 2 чоң кашыктай көз өлчөм менен салып коеюн деп чечтим. Куюп коеюн. Мынакей кызыл өңү чыгып, кичине пиязыбыз дагы мындай четтери мындай кичине күйгөнүп турат. Ошол өң берет. Андан коркпой эле койгула. Кичине куюп коеюн дагы. Текши курулуш үчүн, жакшы өң бериш үчүн бат-баттан мындай көпкө чейин калтырып койбой, аралаштырып коюп тургула. Бул сабиздин өңү чыгыш үчүн ушундай жайып аткон, анан көбүрөөк кичине кууруп коюш керек. Биздин козу карынды салчу учурубуз келип калды. Буларды биринчи майда-майда турап үстүнө салып алалык. Мынакей. Өтө деле майда болуп калды деп ойлоп элегула, анткени калган козу карынды мен чоң-чоң кылып турайм. Булар кичине калыңыраак жери да, ошон үчүн мен муну майдараак турадым. Азыр акырын үстүнө сала берелик. Дагы кошоюн. Казаныма жараша алдык. Бирок азыр курулганда да булар кичирейип кетет да. Анан суюк болуп калат деп ойлочудай болсоңор, алдын ала айтып кеткендей, гречка даярдап койсоңор кичине коюраак болот. Бирок мен суюк шорпону жакшы көргөндүктөн аны мен даярлаган жокмун. Даамы бир гана козу карын менен сыр чогуу билиниш үчүн кош даамды кошкон жокмун. Бирок ошентип көрсөңөр да болот. Ал да өзүнчө бир кош даам болуп, жакшы болот экен. Отубуз өтө күчтүү эмес, өтө дагы жай эмес, бир орточо. Жакшы текши курулуш үчүн, даамына чыгыш үчүн бир убакыт керек экен. Ошол убакыт менен куру берелик. Эми биздин берки бул жерине козу карынды өтө берелик. Муну ким кандай кааласа, кааласаңар мындай узундан турасаңар болот, кааласаңар мындайдан турасаңар болот. Мындайдан тура алганда да жакшы. Өтө да жука эмес, өтө дагы калың эмес, орточо кылгыла. Анткени эзилип дагы таптакыр көрүнбөй калса дагы анча эмес да. Бул көрүнүп, билинип туруш керек. Чоң чыныбызга же шорпо кылган идишибизге куйганда өзүнчө бир кооз куюлгандай болуш керек. Мен өзүм кооздукту, сулуулукту аябай жактырып, жакшы көрүп, ошондойго умтулган адаммын. Мен ойлойм, бүт эле аял зат ошондойго жакын болуш керек. Анткени аял кишинин колунда болот. Үйдүн жылуулугу, үйдүн кооздугу, тамактын даамдуулугу бүт ошо биздин аталарыбыз, күйөөлөрүбүз дегендей байкелерибиз аракет кылып иштеп таап келгендерин жашынакай даамдуу тамактар жасап, түрлүү тамактар жасап, ошол тамактарды жөн эле жасап койбостон кооз кылып, жашынакай сүйүп, жакшы ниет менен жасаган тамак аябай берекелүү, даамдуу болот деп ойлойм. Шорпобуз дагы акырындан кайнап атат. Аз жакшылап бир кайнаганда, бир 20 мүнөттүн ичинде картошкабызды салып коебуз. Чогуу бышып, картошкабыз эзиле берсин. Кааласаңар муну каймак, сливочный масло менен да куурсаңар болот. Же болбосо атайын ушу куурган кылаяктуу маргариндер бар. Алар да өзүнчө бир кош даам болот.
бирок мен аны кошкон жокмун, анткени кичине майлуураак болуп калабы деп атам. Мунубуз кайнап турат. Азыр жакшы кайнагандан кийин чөбөгөсүн алып тазалап коебуз сөзсүз. Мына козу карындарыбызды ушундай кылып менен туурап атам. Козураак түшүш үчүн. Уламды туурап салып, үстүнөн карап, көз өлчөм менен жасап атабыз. Өңү да жакшынакай болуп чыгып атат. Бул жерде шорпобуз да кайнап калды. Бул жерден биз чөбөгөсүн алып тазалап коюп турабыз улам. Шорпобуздун даамына чыгып кетпесин. Мынакей. Калган козу карынын баарын эле турап салыш керек болуп калдым. Туура эле өлчөмдү алып турмун. 400 грамм алганбыз. Ушундай кичинекей казанга ошончо кетет экен. Куруп атканда мен туз салбайм сковородкага, анткени мен шорпого салып койгом, ошону дагы унутпагыла. Сковородкага дагы анан шорпого да салынып калса, шорпоңор туздуу болуп калбасын. Бирок кандай гана шорпо жасап алсаңар, тамагыңарды туздураак кылып алсаңар, анын үстүнө кайра бир лимонду экиге бөлүп туруп, ширесин сыгып жиберсеңер, туздун даамын кетирип, туздуу экени билинбей, жакшынакай болуп калат. Ошондой дагы биздин кожойкелердин сырларын уктук. Ошентип да көрүш керек экенбиз, байкабай тузду көбүрөөк кылып алсак, даамына чыгып кеткен болсо. Мынакей, козу карын баары курулду. Коркпой эле баарын аралаштыра бергиле. Азырынча бул курула берсин. Шорпобуз кайнап атат. Эми буга картошкабызды салып коелук. Картошкабыз жакшы эзилип бышыш керек, ошон үчүн коркпой эле эти менен чогуу быша берсин. Сала бериңиздер. Картошкасы канчалык эзилип бышса, ошончо бул шорпого да өзүнчө бир жакшы даамы келет. Капкагын ичине ачык кылып жаап коелук. Козу карыныбыз дагы кичине курулуш керек. Өзүнчө бир демдеп деле койсок болот. Анан картошкабыз бышкандан кийин баарын чогуу бириктиребиз. Картошкабыз да бышып калыптыр. Текшерип көрөлүк дагы. Эзилип сонун болуп калыптыр. Эми буга биз азыр козу карынды үстүнө салабыз. Мынакей. Куруп жасаган ыкманы жакшы көргөн себебим, салистин да өңү чыгат, козу карындагы пияздын да өңү дагы бир өзгөчө бир өң берет. Ошон үчүн дагы ушинтип куруп салам. Бирок мынтип курубасаңар деле болот деп айтып кеттим. Мынакей. Мындай кызыл сары жакшынакай бир өң болуш керек. Өңү дагы сонун болуп чыкты. Азыр бул акырындан кайнай берсин. Эти бышкан учурда, бышып калыптыр, чыгарып, сөөгүнөн ажыратып, кайра майдалап шорпобузга кошуп коебуз. Ага чейин биз мындай сырыбызды даярдай берелик. Сырды мен ушундай түрүн алгам. Өзүңөр жактырган түрүн кошсоңор болот. Бул аябай деле сөзсүз түрдө ушундай кошуш керек деп айтпайм. Ким кандай сырды жакшы көрсө. Мен ушундай сыры менен жасап ичип көргөнмүн, ошон үчүн мен ушунун даамын жакшы көрөм. Ушундай плавленый түрүн алганбыз. Кааласаңар муну сүргүчтөн өткөзүп алсаңар болот, кааласаңар колго деле майдалап туурап алсаңар болот. Биздин казаныбызга ушунча 2 сырыбыз жетиштүү. Көз өлчөм менен мындан дагы кичине көбүрөөк кошуп койсоңор деле болот. Аны силер өзүңөр даамдап көргөндө билинет. Азыр мен муну сүргүчкө тартып көрөйүн. Жакшы өтүш үчүн муну алып келгенден кийин холодильникте камап турсаңар, мындай кичине тоңуп, муздагыраак, катуураак болуп турганда сүргүчтө жакшы өтөт. Биздики ошентип салып койгонбуз. Андыктан тартып көрөлүк азыр. Мынакей. Буга тарткан себеби майда болуп түшөт. Мына шорпого түшкөндө дагы тез эрип, жумшак да өзү дагы шорпого аралашып, бир жакшы өңүнө чыгып, даамына чыгат. Биздин шорпобуз кайнады, картошкабыз бышты.
Анан кийин ичиндеги окорочкабызды, тооктун этин чыгарып, сөөктөн ажыратып, мындай кылып даярдап алдык. Анын баарын силерге көрсөтпөй эле, мынтип алдын ала даярдап коеюн деп чечтим. Мынакей, муну эми шорпо менен бириктиребиз. Шорпо менен бириктирип, текши кайнап аткан учурда коюлугу да жакшы болду, өтө суюк эмес, өтө коюу эмес. Эми биздин сырыбызды үстүнө акырын-акырынан сала беребиз. Мындай кайнап аткан учурунда салып коебуз. Дагы бул өзүнчө эле бир 5 мүнөт кайнаганда сонун болуп, өңүндө да чыгып, даамына чыгып, сонун орусча айтканда крем суп козу карын менен деп дасторконго коюп, жакындарыбызды чакырабыз. Мынакей, тузду салып атканда дагы мен айтып кеткем, көп салбай кое туруңуздар деп, анткени сырдын түрлөрү болот да, туздуу болуп калышы мүмкүн. Эң аягында баарын салып бүткөндөн кийин анан көрөбүз, текшеребиз. Азыраак болсо да кошуп коебуз, бирок мен ар бир адамдын, мен өзүмдүн үй бүлө мүчөлөрүмдүн астына коюп коем да, өзү каалагандай салып алышат. Анткени бирөө туздуураак каалайт, бирөө тузун кемирээк каалайт. Азыр мен текшерип көрөйүн. Аябай аз болсо тузуна салып коеюн. Жок, туз салбайт экенмин. Соп-сонун болуптур. Азыр бир 5 мүнөт кайнай калсын. Ага чейин биз укроптон туурап коелук. Укропту кайнап аткан учур салып койсок болот, же болбосо ар биринин астына куюп келгенде каалашынча кылып салып алышат. Мунун биз үстү жагынан көп эмес, кичине майда кылып туурап коелук. Мен кичине себелеп коеюн. Анан кийин табактарыбызга койгандан кийин дагы өзүнчө ортосуна сээп коебуз. Мына ошентип биз бүгүн козу карын менен сыр менен жасаган шорпобузду азыр даамдап көрөбүз. Шорпобуз даяр болду. Өңү да ушундай бир сонун болду. Сырты мындай сары түстүү болуп, ак түстүү болуп, буркурап жыты да бир башкача чыгып атат. Биздин козу карынды жыты бир бышканда өзгөчө болот экен. Плиткабызды өчүрдүк. Эми мына азыр көрөсүздөр. Картошкасы да сонун болуп эзилиптир. Так ушундай картошкасын жакшы көрөм да. Жумшак болуп эзилип калганын. Шорпобуздун өңү да аябай сонун кооз болуп чыкты. Ичине укроптон мынтип сээп коелук. Келиңиздер, биздин шорпобуздан ичип, көрүп, жазап, өзүңөрдүн пикирлериңерди жазып коюңуздар. Анда эмесе биздин ушундай жакшы ашканабызга келип, биз менен чогуу тамактанып, көрүп, биздин долбоорубузга жазылып, унутпай лайкты басып коюп коюңуздар. Дагы бир жолу биздин демөөрчүлөрүбүзгө Мечта компаниясына идиш-аяктарды сунуштаган, берген, белек кылып чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Дагы бир жолу ушундай ашканабызды колдонуп атканыбызга биздин Гастропаб 501 плиткага дагы чоң ыраазычылык. Дагы биз менен чогуу иштешкен, бизди көрүп аткан, колдоп аткан адамдарыбызга чоң салам, чоң ыраазычылык. Эмки көрүшкөнгө чейин силер менен коштошомун. Күтөмүн силердин жакшы рецепттериңиздерди. Азыр эми силерге жакшы калыңыздар деп айтамын.